Абу Дарда булар айтат, разияллаху анхума. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадиси, ким таң атқанда же кечинде хасби Аллах ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува роббул аршил азим ди 7 жол айтса. Қанша жолу? 7 маррат 7 жол айтса. Кафахуллаху ма ахаммаху садиқан кана ау кадибан. Раваху Абу Дауд. Аллаға жетіштүү болот. Аны маанилүү болгон иштеринде. Анын проблемасына Алла өзү жетиштүү. Дүнүйөсүндө да ахиретинде дагы. Ушуну чын жүрөктөн ишеним менен айтса дагы, же болбосо жөн эле адатка айланган эптеп-септеп айтып койсо дагы дейт. Ошондой болсо деле Алла субханаху ва таала анын дүнүйө ахиретте ишине жетиштүү болот экен. Мындайча айтканда, Алла таалам өзү бүтүрүп берип коет экен да иштеринчи. Ошон үчүн саар эрте менен жана кечинде бул дагы алхамдулилlah динибиздеги улуу зикирлердин бири хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува роббул аршил азим деп канча айтып коюш керек экен? 7 жол. Таштабаңыз. Өлгөнгө чейин таштабаңыз. Эрте менен 7 айтып коюң. Кечинде 7 айтып коюң. Хасби Аллаху ла илаха иллаху. Алла мага жетиштүү. Андан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту. Мен ага таянам. Ага таваккул кылдым. Ишимди да Аллага тапшырдым, өзүмдү да Аллага тапшырдым. Ва хува роббул аршил азим. Улуу арштын ээси ал. Ушуну канча айтып койсо? 7 маррат 7 жолу айтып койсо. Мынаке. Алла дүнүйөнүн дагы ахиреттин иштерин бүтүрө берет. Даже ушуга чейин айтат, чын болсо дагы, жалганчы болсо дагы айырмасы жок дейт. Мына ушу зикир адамды жалганчыны чынчыл кыла турган зикир ушул да. Жалганчыны чынчыл кыла турган зикир ушул. Анас ибн Малик радияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким таң атканда же кечинде Аллахумма инни асбахту ушхидука ва ушхиду хамалата аршика ва малаикатака ва джамия халқика аннака анта Аллах ла илаха илля анта ва анна Мухаммадан абдук ва расулук деп айтса, мына дуаны атақаллаху рубуа минан нар. Алла Таала аны 4-төн 1-ин дозоктон куткарып коет. 2 жол айтсаңыз жарымын, 4 жол айтсаңыз полный куткарыласың дейт.